Кутмандуу кушба кечиңиздер менен ардактуу көрөрманым. Кайрадан жаңырган жаңы жумада КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер долбоору ар бир көрөрманыбызды экрандан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Анткени 2021 жылдын биринчи чыгарылышы. Бул чыгарылышта кайсыл жылдыздын, кайсыл мыкты өнөр инсанынын үй бүлөсү тууралуу сүйлөп беребиз. Алдыңкы мүнөттө ачык айкын болмокчу. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева. Биз баштадык анда эмесе. Биз менен чогуу болуңуздар. Ардактуу көрөрманым, бүгүнкү каармандарыбыз тууралуу кеп кыла турган болсок, үлгүлүү үй бүлө деген улуу сөзгө татыктуу үй бүлө. Бул мырза кыргыз эстрадасынын жаркын жылдызы, сиздер сүйгөн, биз урматтаган Замир Арыкбаевдин үй бүлөсү тууралуу кеп кылабыз. Анда эмесе бул жерге Замир мырза менен Лира айымды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Арыкбаевдин үй бүлөсү бүгүн бизде конокто. Кош келиңиздер. Кош келдик. Сиздерди студиядан көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Маанайыңыздар кандай? Маанайыбыз өтө жакшы. Кудайга шүгүр, 5 деп айта алабыз. Сиздикичи? Жакшы. Жакшы, программага даярсыздар? Даярбыз, Кудай буйрса. Бардыгын ачык айкын көрөрмандарга айтып бересиздер. Кудай буйрса. Анда эмесе келиңиздер, биз сиздерди төргө узатып коелу. Келиңиздер. Замир Арыкбаев өзү шайыр, ачык мүнөз, күлкү тамашага жакын, шашма адам. Ошол учур ырчынын жубайы Лира Медетбек кызы токтоо, сөзгө сарамжалай. Айтор эки жубай бири-бирин толуктап турушат. Алгач ырчы өмүрлүк жары менен 7-классында эле таанышкан. Ал учур ажарлуу Лира Медетбек кызы 6-класстын окуучусу эле. Анда көлдүк жигит шаардык кыз мени теңине алар бекен деген боюнча кала берген. Бирок ошол кезде эле жигиттин жүрөгүндө от жалындаганы белгилүү. Ал эми көп жылдар өткөндөн кийин экөөнүн жолу кайрадан бир болуп, студенттик кезде жолугушкан. Тагдырбы же сүйүүбү, эки жүрөк бир болууну чечишет. Ал эми ата-энелери алардын сунушун колдоп, баш кошуу чечимин кабыл алышат. Мына жылдар өтүп бүгүнкү күнү Замир Арыкбаев менен Лира Медетбек кызынын үй бүлөсү үлгүлүү, ийгиликтүү. Түтүн булатуу сыры эмнеде десек, бүлөнү бекемдеген, сүйүүнү күчөткөн мыйзам бул сыйды биринчи орунга коюу деп билдиришет эки жаш. Көрөрманым, алдыңкы 1 саатты кош келиңиздер долбооруна арнаганды унутпаңыз. Анткени бүгүн бизде 15 жылда мына ушундай 3 кыз, 1 уулду тарбиялап, аны менен биргеликте кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан Замир Арыкбаевдин үй бүлөсү тууралуу кененирээк сиздерге бейнесин ачып бергенге аракет кылабыз. Замир мырза, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кутман күн. Айтсаңыз, бүгүн сизди коштоп, колдоп ким келди? Ар бир конокту тааныштыра кетсеңиз. Жакшы болот. Мен сүйүктүү атамдан баштайын. Алыскы айылдан, Ак өлөң айылынан келди. Өзү өмүр бою мугалим болуп, балдарга өзүнүн билимин берип, агартуу тармагында иштеп келди. Азыр ардактуу пенсияда. Аты Асылбек, фамилиясы Арыкбаев. Кол чабуулар болсун. Жана ошондой эле төрдө отурган апам да чогуу айылдан келди. Апам дагы азыр ардактуу пенсияда, өмүр бою ошо өзүнүн кесиби менен ушул агартуу тармагында мугалимдик кесипти аркалап, балдарга сабак берип, комузун үйрөтүп, музыкасын үйрөтүп, өзү музыка. Демек, сиз ушунчалык таланттуу болуп, комузду кучактап, бырдап жүргөнүңүздүн энеңиздин сүтүнөн өткөн турбайбы сизге? Ошондой деп койсокпу? Көпчүлүк ошол сиз берген прогнозду айтат да, эненин сүтүнөн келиптир деген бир жакшы. Мен дагы буга толук кошула алам. Кош келипсиз. Аты Мейзган, фамилиясы Сокеева. Кол чабуулар болсун. Анан менин жанымдагы отурган менин мамам деп айтам. Мен кайненем, мындай ачык айтканда, бирок мен мама деп. Ачык айтпагандачы эле. Ачык айтканда мамам да. Ошол бул киши дагы азыр дагы ушул агартуу тармагында мугалим. Баарыбыз тең ушул мугалимдин үй бүлөсүндө тарбияланып чоңоюп турбуз. Биз абдан кубанычтабыз. Ушул кыргыз тил адабият жаатында өзү өмүр бою балдарга билим берип, ошол тармакта сабак берип келет. Азыр деле ошол эмгектенип келатат азырда. Аты Адашбүбү, фамилиясы Исмаилова. Кош келипсиз.
Эми сиздин жаныңызда кайсыл сөздү туура эмес айтып коем окуй деп ойлонуп отурат экенмин да, агартуучулар бул жагымда агартуучу, сол жагымда агартуучу. Айта бериңиз эми. Андан кийин ушул менин сүйүктүү тайкем, менин күйөрманым болуп, менин талантымды колдоп, мени коштоп, мен үчүн ушундай бир жанын садага чапкан адамдардын бири деп айта алам. Менин сүйүктүү тайкем Ырыс Сокеев. Кош келиңиз. Такасын тартат дейт. Бул жактан дагы бар сизде. Ооба, бар. Андан кийин жанында отурган, мынакей биякта отурат, менин классташым, мен жөнүндө эми көп нерселерди баягы окуучулук күндөрдү эскерип айтып бере алат деп мен толук ишенем. Жеке ишкер Эрнис Өмүралиев. Биякта жаныбызда отурат. Менин карындашым, эң кичүү карындашым Элнура Арыкбаева. Кош келипсиз. Жана ошондой эле менин жанымда менин көңүлүмдү карап ар дайым, менин чыгармачылыгыма дайыма түрткү болуп, дайыма менин чарчап келгенде эрте келемби, кеч келемби, чайымды ысык кылып камдап берип, тамагымды даярдап берип, кийимди жууп, жакамды агартып аткан ушул менин сүйүктүү жарым Лира Медетбек кызы. Кош келипсиз. Кош келипсиз, Лерайым. Анан чүрпөлөрдү дагы тааныштырып коелу, Чүрпөлөрдөн эми коноктордон баштайлы. Ооба. Алыста менин Дамир деген иним өзү келе албаса дагы баягы представитель кылып, мынакей менин кичинекей кызымды жөнөттү, Таңсулуу. Кош келипсиз. Асылбекова. Эми өзүмдүн балдарым менен да тааныштырып кетейин. Эң улуу кызыбыз биздин Акбермет Асылбекова 8 класста окуйт, 5ке окуйт. Биз абдан кубанычтабыз, биз сыймыктанабыз. Дагы да ушу жакшы окуп, бизди кубандырышына биз дагы тилектешпиз. Акберметке бир кол чабуулар болсун. Кош келипсиз, Акбермет. Анын жанында отурган Акберметтин сиңдиси Акмарал Асылбекова. Кош келипсиз, Акмарал. Бул Акмарал Асылбекова 5 класста окуйт. Бул дагы 5ке окуйт, жакшы окуйт. Анан кийин кичине бийге кызыгып калат. Кол чабуулар болсун Акмаралга. Кыздарыңыздын баардыгы актан башталат турбайбы? Баары тең ак. Ак, жакшы. Андан кийин Актилек менен тааныштырып өтөйүн. Актилек, кош келипсиң. Актилек колду көтөрүп кой. Ушул атамдын кечесинде, чыгармачылык кечесинде ушул манас айтып бербесем болбойт, бир 2 мүнөттүк, 1 мүнөттүк манас айтып берейин деп. Токтоно албай муну кармап жүрсөк эмне кылабыз анан? Ошондой жагы бар. Ай, токто деп, Кол чабуулар болсун. Актилек Асылбеков. Анан жана ошондой эле биздин эң кичүү жөжөбүз Аксанат Асылбековага кол чабуулар болсун. Мынтип койгула. Жакшы, жаныңыздагы сиздин колдоп, жаныңызда жүргөн эң жакын адамдар келди деп ойлойм. Анан кызык экен, балдарыңыздын баардыгынын аты Актан башталган. Эмне себептен Ак деп баштап койдуңуздар же? Негизи кыргызда Ак деген жакшы да. Ооба. Актилек, тилеги ак экен, же болбосо Ак жол деп мындай. Биз акты бир мындай бир ыйык көрөбүз го. Биз дагы ошол акты ыйык тутуп, ошол жолдор ачык болсун, келечектери кең болсун, ниеттери ак болсун дайыма, таза болсун деген бир жакшы арыз тилек менен баардыгын Ак менен баштадык да. Жакшы, жакшы экен. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе таанышып алгандан соң эң алгачкы эле суроо бул Лира айым жубайыңызга болмокчу. Сахнадагы шайыр, сахнадагы элдин маанайын көтөргөн Замир Арыкбаев үй бүлөдө кандай? Кандай жүрөт? Ошол жөнүндө мындай азыр ачып-чачып туруп эле айтып берип коюңузчу. Агынан эле айтып таштаңызчы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Замир үйдө кандай десем, үйдө деле шайыр, бирок көпчүлүк учурда мындай кандай десем, өзүн оор басыртып алып жүрөт. Строгий. 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 Шайыр инсан мен ойлоп отурмун, үйдө строгий турбайбы анда? Үйдө мындай кандай десем эми, өзүн токтоп алып жүрөт. Кээ бир учурда болот мындай тамашалашып бир топ бир аз эметип мындай тамак ичип отурганда тамашалашып калабыз да. Бирок көпчүлүк учурда мындай өзүн мындай серьезно алып жүрөт дейм. Серьезный дегенден коркуп атам, чай куюп Замир байке жакшылап отуруп берсин деп. Программабыздын өнөктөшү Smart & Rich компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Smart & Rich компаниясы нукура таза азыктардан сиздерге кофе жана чайды сунуштайт. Эгерде шерине жакшылыктар боло турган болсо, күнүмдүк эле жашоодо ден соолукту бекемдеп, жагымдуу атмосферада отургуңуз келсе, Smart & Rich чайын ичсеңиздер болот. Анда эмесе мен эми алгачкылардан болуп апаларыбызга чай куяйын. Келиңиз. Оң жагыман баштайын. Келиңиз апа. Анан мамаңызга куяйын,
ооба келиңиз. Келиңиз, Замир мырзага берип коюңузчу азыр. Ооба, атаңызга дагы беребиз азыр. Чай толтура. Келиңиз. Анан баягы окуянын баштан баштасак, ушул үй бүлөнүн 15 жыл мурунку көз ирмемдерге келсек, биринчи көргөндөгү Замир Арыкбаевдин кайсыл мүнөзү сизге жакты эле? Биринчи көргөндө эле негизи өзүн алып жүргөн жаккан. Ошондо деген биринчи мындай костюм кийип келип аябай мындай солидный көрүнгөн да. Кыздар биринчи жолугушууда костюм кийип баш керек экен, Университетте кыздар болуп чыгып келатканбызда, ошол кезде биринчи жолу эметкенбиз да, ошол жерден көрүшүп, анан эртеси күнү кыздардын баардыгы менен кайсы жигит деп баары сурашкан да. Бул ким депчи, анан ошондой болгон сезимдер дейм. Анан айта кетсеңиздер, кайсыл жактан жолугуп калдыңыздар эле, кайсыл жактан тааныштыңыздар эле? Мен негизи кичинекей кезинде эле көргөм. 6-классында көргөм. Аны билбейт экен. Мен эсимде, бирок деп койбойсуңбу? Бирок менин эсимде. Мен жана айтып кетпедимби, тайкем келди, мынакей төрдө отурат тайкем депчи. Ооба. Ушу тайкем, мына биякта мамам отурбайбы? Ооба. Дос болушкан да. Азыр да дос. Ошондо биз кичинекей элек, булар болсо биздей курактан, бизден жаш экен да. Анан балдарым да мындай болуп, кичинекей болуп, анан кийин мен дайыма жайында тайкемдикине келип, ушу соода кылып, жардамдашып, антип анан кийин кайра айылга кетип калчу элем да, тиги кичине кийим кечегибизге, өзүбүзгө кичине мындай акча таап, акча таап, өзүбүздүн баягы китеп, тетрадь, аркы беркилерибизге кичине иштечүбүз. жардам болсун деп, шабашка. Ошо. Анан кийин 31 августта дайыма эгемендүүлүк күнү ошо тайкем достору менен дайыма ошол Ала Тоо аянтына чыгып, достор эс алышып, каткырышып, тамак ичишип ушундай болчу да. Анан биз да ээрчип алчубуз. Анан мен ошондон кийин кетчимин да. 1-сентябрдабы, 2-сентябрда кетчимин. Анан ошондо баары тең балдарын ээрчитип келишкен. Анан мен дагы тайкемди ээрчип барып ошол жактан көргөм кичинекей кезинен эле. Анан кийин унутуп калыптырмын. Койм. Кийин эстедим жолукканда дебесизби? Кийин анан кийин чоңоюп бияка студент болуп келип, анан кийин ошол ошондон анан кайра эме кылдык да. Жолуктуңуз. Ошо жолукканга аракет кылып, анан Ким биринчи жолукканга аракет кылды, сизби? Мен жолукканга аракет кылдым, ооба. Жакшы. Мындай Замир мырза романтикпи? Сизге мындай гүлдөрдү берип, таттууларды берип, сизди көндүрдүбү же барып эле мындай серьезно, эмне тиесиңби, тийбесиңби деп эле? Негизи романтик деп айта албайм. Замир романтик эмес. Андай деле гүл тартуулар көп болгон жок. Экинчи вариант болгон турбайбы? Кандай десем, мындай романтик эмес, бирок мындай көбүрөөк сейилдечүбүз, мындай сүйлөшүп жүрүп, анан ошо башкачтык дейинби? Киного барып чыга бериңиз, деги апаңыз сурап атат, мен эмес. Биздин убакта билбейм, азыркы жаштар көбүрөөк мындайт го киного. Ошол кезде деген кино деген негизи көп болчу деле эмес бушурук болмойм. Эсимде жок да. Каяка алып барчыңыз эле, Замир мырза? Же ырдап эле берчүңүз беле, комуз менен кечкете? Негизи көбүнчө ошол тамактанганга аракет кылчубуз, чогуу. Анан парктарда сейилдеп, сүйлөшүп, анан үйүнө чейин узатып барып анан келчүмүн. Ал ошо Лера айткандай, ал кезде мындай кино тармагы кичине өнүгө элек болчу, чынын айтыш керек. Андан кийин эле театрлар, кинотеатрлар ремонт болуп жакшынакай ишке кирип баштады кийинчерээк. Андан кийин үй бүлөлүү болгондон кийин барып калдык. Үй бүлөлүү болгондон кийин барып калдык да. Жакшы, анан буюрса кыштан чыгаарда эле февралда майрам башталат экен, бул 23 февраль мырзалардын күнү. Анан март келатат, мартта 8 март, майдын баардыгы эле майрам. Анан кандай белектерди мисалы бири-бириңиздерге беришесиздер, кандай белектерди берсе пайдалуу деп айта кете элеңиздер? Мурда эми жаш кезде ушул майрамдарга аябай көңүл бурчубуз да. Баягы сүйлөшүп жүргөн кездерде, андан кийин деле анан ал жылдын ар бир жылдын өтүшү менен бул нерсенин баардыгы баягы тарап кетет экен да, баягы мындай жүрүп. Бербей деле калат экенсиң, баягы. Тарап эле баягы ошол күндөрдү эле мындай жакшы эл катары, жакшы дасторкондун үстүндө даярданып эле мындай
жакшынакай тамак болсо болду да деп. Жок, жакшы маанай менен бир туугандарын баягы андан өткөн бакыт жок го деп ойлойм андан. Эмне кеңеш берет элеңиз бирок көңүл алыш үчүн кандай белек берсе болот деп айымдарга? Негизи көңүл алган жакшы. Мен белек алып бербегиле деп эч кимди баягы андай чакырык таштай албайм. Бул белек жакшы нерсе, бул көңүл деген кызыл гүл деп коет эмеспи? Колдон келсе аял затына көп белектерди алып берип, динде да айтылат го, алтындан көбүрөөк алып берле депчи. Алтын шакек, алтын тиги анан же болбосо өзү каалаган белектерди алып бериш керек. Туптуура айттыңыз. Айтайын дегеним, биздин өнөктөшүбүз Беренгол Соода борбору, Зергер борбору мына ошол жерде таза Кыргызстандын, Россиянын, башка тыш жактагы эң мыкты алтындарын сатат. Майрам келатат, майрамдарга алтынды кайсыл жактан алам десеңиздер, Беренгол Зер борборун сиздерге сунуштайбыз. Зергер борборунда эң мыктылардын өзүңүз каалаган алтынды жана күмүштү ала аласыз. Дариги болсо Абдрахманов жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде. Лира айма, сиздин оюңуз боюнча кандай белек болуш керек? Мырзаларгабы? Ооба. Мырзаларга эми кандай десем, Кыйын бирок айтандаш, мырзаларга. Кыздарга эмне гүл бересиң, алтын бересиң, сонун баардыгы жакшы. Мырзаларга келсең эле саат берсе болот, баалуу саат. Анан саат берсең дагы мамилең убактылуу болуп калат деп дагы бирок ошондой да, ошондой да жагы бар. Галстук деп ойлойм, дагы кандай. Рубашка мисалы үчүн жакшы мындай брендовый рубашкалар бар, ошондой сыяктуу. Брендовый рубашкалардан. Мындай жөнөкөй көнөк эмес. Эми азыркы жаштар ошого көп көңүл бурат да. Биздин кезде көп эметчүбүз. Азыр деген ошо бренд, кайсы брендтики экен сразу ошого маания беришет. Анан фирмасы кайсыл, анан ошолдон эле ошо сапаты кандай экенин ошо баамдап алышат да. Жакшы. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чогуу карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Көрөрманым, эгерде кош келиңиздер долбоорунун кезектеги чыгарылышын көгүлтүр экрандан көрө албай калдым, кайсыл жактан көрөм дей турган болсоңуз, биздин YouTube каналдан жана Instagram баракчабыздан көрүңүз. Жазылыңыз, подписка кылып, лайк калтырып, биз менен чогуу болуңуз. Мейзган апа, кош келипсиз. Рахмат. Өзүңүз дагы чыгармачыл инсан экенсиз. Айта кетсеңиз, эң алгач жолу уулуңуздун үйүңүзгө келиниңизди алып келген күнү эсиңиздеби? Мындай болгон, мен дагы деле ушул инимдикинде болчумун. Анан кийин бул кудагыйым менен иним аяш достор да. Анан кийин айтып калдык. Кыз биз да айттык да, жакшы кыз экен деп ага чейинчи. Давай сен барып тааныш деп. Анан балама да рахмат. Биздин тилибизди алды. Анан таанышып келип, анан кандай экен деп өзүнөн сурасам, токто көп сүйлөгөн кыз экен апа дейт. Анан ажылдаган кыздарды эмне кылат дегем. Ооба, көп сүйлөгөн кыздарды эмне кыласың? Ошо токтосу жакшы дедим да менчи. Мага катуу тийип кетти. Тамаша, мен эфирде ушундай көп сүйлөйм, бирок жашоомдо аз эле сүйлөйм. Бул да реклама болду деп.
Анан кийин студент да анда ушу инимдикинде болчумун. Анан айтып калды бир күнү апа алып келейинби депчи. Көрөсүңөр да анан эле тайкеси тажеңеси бар. Давай биз көрүп жүрөбүз. Эче сиз көрүңүз деп калдыларчы. Анан алып келди. Дагы досторуң менен алып келдиң го, э? Алып келди. Анан көрүп эле мындай эле бир көргөндө эле жакты аябайчы. Ага чейин сүйлөбөйт деп көп сүйлөбөйт ушундай деген. Анан мага да токтоо киши жакшы. Анткени себеби деген бир үйдө бирөө көбүрөөк сүйлөп, бирөө деген сүйлөйт да. Биздин үйдө мен көбүрөөк сүйлөйм да. Ошкам азыраак сүйлөйт. Ооба, сеники туура деп гана турат дебейсизби? Ошондой да. Анан тиги Замке деген мени тарткан көбүрөөк сүйлөйт кичине. Анан Замирме деген токтоо бир үйдө бирөө кичине турмуздап туруш керек да. Анан Замкеме жарайт экен деп анан чай иштейк, антип минтик. Ан жакшы. Анан мен акырын кичине суроолорду берсем, кыска так жакшынакай суроо жооп берди. Анан кийин кетишти. Анан кийин жакшы болот ай балам, болду. Ар жак бер жакка кереги жок. Ушул кызды кармайсың, бүттү, эч жака барба дедим. Анан балама да рахмат, биздин телевизде алды. Анан кийин сүйлөшүп атасыңбы? Ооба, мен деген балдарым менен мындай эме кылбайм да, эмне кылып атат экен, ал бул дебейм да, мындай түз сүйлөшөм. Сүйлөштүңбү, жактыбы, жакты барып атасыңбы, ушундай да, мындай достордой сүйлөшөм да. Кээ бирөөдү эмне кылып атат, ал бул деген болбой калат да. Тарс турс мына ар бир бала менен дагы кызым менен дагы кандай бала менен сүйлөштүң, кана көрсөтчү, мен айтайын. Ренгендей кылып бир көргөлүп туруп болот же болбойт деп тура. Деп бир өткөрүп коет экенсиз. Ошентем же мен ары кыл же бир кыл деп эле чечип салам, ушундай кылам. Мен болот же болбойт дейм. Анан болот, анан сурап жүрдүк. Анан кийин эле Кудай буйруп, анан кийин сөйкө салдык. Анан кийин баягы кадасак. Жакшы. Апа, анан менде дагы сизге рентгенге бир сүрөт көрсөтөйүн, бир зыз деп өткөрүп коюңузчу. Болот же болбойт деп. Давай, ушундай кыл. Анан айтсаңыз, Мезган апа, негизи эле бул чыгармачыл инсандардын жубайы болуш кыйын, бирок келиниңиз канчалык деңгээлде ошол кызмат менен ошол жумушту аткарып жатат деп ойлойсуз? Ишеничиңизди актадыбы? Актады. Аябай ыраазымын да мен келиниме, ушунча мен ыраазы болом. Замир кандай күн келет, түн келет, ошол учурда тозуп алат дагы, чай даяр. Кандай келет Замир, ошол замат чечишерибизден ваннага киргизип туруп, жакасын сразу сууга деген мындай эмете салчу да, жууп туруп илет да, чайын берет. Мен аябай жакшы, аябай баалаганым Замирди ушундай жакшы бапестеди да, ушунчалык ар бир кийимин даярдап туруп илип, кана кайсыны эмнени кийем десе ошону сразу швейнерден алып туруп берет. Мен аябай баалайм. Сиз укпайт болчусуз. Азыр бир жакшы угуп кулак жыргасын деп акырындан тырмалап сизге жеткирип атпаймынбы? Ооба. Мен өзүнө мен сага чындап келиниме деген ушундай кылдың, сен азаматсың деп мен мактай элекмин, бирок ичимен ыраазымын. Бетинен кучактап өбөйм, болгон аябай эмен да, сен жакшысың, кыйынсың деп мактабайм, бирок мындай мамиле менен жолукканда кучактап өбүп аябай борума кылсам ушундай кылам да. Анан кийин эмне болбосун, эки келиним бар, экөө тең жакшы. Экөөнү тең мындай ортосунан тең бөлүп берем да, нанды ушундай кылам экөөнү тең. Негизи айтып койт го, кайнененин камырынан депчи, өзүңүз мына ушундай эле назик, ушундай ак жүрөк адам болсоңуз, сизге дагы ошондой инсандар жолугат экен да, э? Ушундай келиндерим. Мен билбейм, өзүмдү мактабайм, бирок келиндерим мага жакшы деп коёчу. Келиндерине бир кол чаап коелочу, э, мына ушундай. Келиндерим экөө тең жакшы, мен эки келин теңге мактайм. Албетте, келиндериңизди мактоо бүттү, эми балдарыңызга мактоо өтөлү. Замир мырзанын кичинекей кезиндеги кызыктуу окуяларынан эстеп койдуңузбу бир? Биринчи класска бардык. Анан биз башка айылда жашачу элек, анан айылыбызга көчүп барганбыз да жаңы. Анан ыргесе уюштурулуп калды. Анан кийин эле биринчи класска жаңы кирген да. Анан кийин эле баягы худругмун баягы даярдап жүрөм, анан эле ыйлайт. Мен ырдайм деп. Эмнени ырдайсың сен? Негизи мугалимдерчи баягы элдерди караганда өзүнүн балдарына көп эме кылбай калат экен. Эмнени ырдагантасың? Тигин ырдайм. Тигинин кызы ырдап атат. Муну ырдайм. Жок. Анан кийин деген келип директорго айттым,
буу балам болбойт десем, эже бул шылдыракты берип көрсөңүз, шылдыракты болуң сен демелей элесиң. Анан бир кызы айгөлектен ырдачы да айгөлектен. Ошонун жанына туруп алып көзүн тостойт алып бая шылдыракты болчу, элдин баары башканы карабай эле менин баламын карап калды. Эң биринчи ошентип сахнага чыкты бул. Ачылбаган сандыкта бучул эле кундуз бар болуп. Баламдын өнөрүн өзүмө таң калбадымбы, өзүм таң калдым. Ошо мектептенчи бая шылдыракты алып эле. Андан кийин эле бул деген айылга мектепке эме болуп калды, тим эле шундук болуп калды, шылдырак атты. Мен аккордеон чирсем же комуз чирсем жанында тура калды шылдырак чылдырат. Ошентип эле мектептен башталды, анан мектепте ырдачу. Ошол учурда эле таланттуу инсан турбайбы анда, Жакшы, анан мына ушул жерде өзүңүздүн комузуңузду ала келиптирсиз, комуз менен биргеликте жакшы чыгарма аткарып бериңиз биздин көрөрмандарыбызга. Бул эксклюзив. Ардактуу көрөрманым, кош келиңиздер. Долбоорунда Замир Арыкбаев мырзанын апасы комузда ырдап бермекчи. Ырдабай алалы, калган жок биздин айып алалы. Алчадай жайнаган жүзүмө кырыштар түшөт ай саналы. Ырдабай алалы, калган жок биздин айып алалы. Кундуздай капкара чачыма ак кирет күнүгө саналы. Апабызды колдоп туралы. Ырдаса ыргаң ай тойбогон, иштесе иштиң ай койбогон. Кайран бир жашым ай 25, кай жакта калдың ай толгоном. Карылык кандай эмесең, каалаган мен сени эмесмин. Кайран бир жашым ай 35, кай жакта калдың ай элесиң. Алтымыш жашка ай барганда ал күчтөн тайбай калганда, ардактап турсаң ай ул кызың, анда эле арман жок жалганда. Урматтап турсаң ай ул келин, мында эле арман жок жалганда. Ай, азаматсыз. Ардактуу көрөрманым, өзүңүз көрүп билип баамдап тургандай эле Мезган апабыз мына ушул талантты алып туруп эле жүрөгүндө Замир мырзага салып койгон окшойт. Мен талант кайсыл жактан, кимисинен деп сурап атканда эле программанын башында бул апаман келген талант деп айттыңыз эле. Азаматсыз ай, 25-ти эстедик, 35-ти бир эстедик. 18 калып калбады, 18 жаштырдаш керек эле. Жакшы. Анда атабызга кезек берели. Атабыз кыска сүйлөгөн, айтып кетти, аз сүйлөгөн инсан деп. Кош келипсиз. Сизди студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Рахмат. Айта кетиңизчи, ушул уулуңуз кыйын чыкса атасынын кадыры баркы деп коет го. Балаңыз жөнүндө кыскача эмне деп айта алат элеңиз? Эмесе сиздерге студиядагы иштеген сиздерге жалпыңарга ушул студияга чакырып бизди тааныштырып атканыңыздар үчүн мен чоң рахмат айтам. Уулум жөнүндө айтсам, атанын тилеги абдан жакшы, эненин тилеги абдан жакшы. Ушул балдарым, кыздарым, келиндерим
жакшы болса деген тилек ар бир ата эненин жүрөгүндө болот экен. Балам ушул даражага жетип, жаркырап элдин көзүнө көрүнгөн үчүн мен үчүн өтө чоң сыймык. Анткени менин өзүмдүн баамдашымда эл оозунда алынган, микрофонду жакыныраак. эл оозунда алынган жакшы ырчылардан болуп чыгып келатат. Анан айтып койдук го кыргызда атага тең уул, атадан кем уул, атадан артык уул депчи. Сиз өзүңүздүн баамдооңуз боюнча, апабыздын ренгени боюнча ошондо кайсыл уулга татып калды деп ойлойсуз? Жакшы уул болуп чыкты да. Жакшы. Негизи эле уулуңуздун ырчы болом дегенине каршы болгон жоксузбу? Жок, каршы болгон жокмун. Анткени ырчы ушул жакка ой турган кичинекейинен билинип калды да. Анткени кандайча айтсам, апасы мектепте да, клубта да зав клуб болуш дечеле. Анан кийин клубка оюн жанагы артисттер келет, мындай мероприятиялар болот. Ошондо эле ошолордун аралашып эле жүргөнүнөн деп калчумун да. Ырчы болот го деп ошо. Апасы менен ошо жакты көзү көп кетчү да. Жакшы. Сиз менен кетсе башка жакка барат эле, апасы менен жүрчү турбай. Кош келипсиз. Студиядан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Сиз дагы агартуу тармагында эмгектенет экенсиз. Көрсө, оң жагымда агартуучулар, сол жагымда агартуучулар биздин коомубуздун баягы Кыргызстандын келечегин тарбиялоочулар деп койсок дагы болот. Анан негизи эле кандай күйөө бала деген суроо менен кайрылгым келип турат сизге. Замирби, биринчиден саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Замир жөнүндө айтсам, Замир кадимкидей эле күйөө бала. Жылдыз күйөө бала эмеспи дегеним да? Жылдыз күйөө бала деп айтам, бирок менин үй бүлөм үчүн, мен үчүн өз баламдай эле көрөм. Ачык, шайыр, үйгө келсе ордун билген, шадраңдап төргө өтүп кетпейт. Өзүнүн ордун билет, улууларды өйдө өткөргөн, мындай тарбиялуу үйдө өскөн бала. Мындай өзүңдүн карап, улууларга карап, ушундай өзүнүн оюн айтып, кээде улуулар келсе өзүнүн тамашалашып, тегерек столундай отуруп калган учурда баардыгын тең аябай шайыр алып отурат. Каткырып күлүп, убакыттын кандай өткөнүн да билбей калабыз. Жакшы эле болду. Эң алгачкы көргөн күнүңүз эсиңиздеби? Кандай, мисалы, кызыңыз айтып, мынакей сиздин күйөө балаңыз болот дегенде кандай сезимдер болду эле? Ошо Замирди көргөндөн кийин баарыбызга, жолдошума да жакты, мага да жакты. Лирага ылайыктуу, экөө бири-бирин түшүнөт. Кудай буйруса жакшы үй бүлөлүү болот, деп ойлодук. Анан ошондон макул болдук биз дагы. Сразу эле макул болгон турбайсызбы? Сразу эле макул. Анда да костюм кийип келди. Шын эле макул болду. Баягындай. Анда костюм кийбей эле келди. Анда Лира айымдын жүрөгүн багынтып койгон экен да. Биринчи костюм кийип барыш керек экен жигиттер таанышканда, макулбу? Рахмат айтабыз анда сизге. Биз болсо мына ушул жерде айтып калбадыбы? Мен негизи ушул тагамдын, тайкемдин үйүндө өсүп калды, мага көп чыгармачылыкка колдоо көрсөттү депчи. Эр тагасын тартат дейт, бир карасак окшошуп да кетет экенсиздер. Микрофонду алсаңыз сизге суроо, анан ошол учурдагы Замир менен азыркы учурдагы Замир мырзанын кайсыл айырмасы бар? Кандай өзгөрүүлөр болду? Мен негизи башынан баштап келсем, Замирим өзү мектепте окуп жүргөндө, каникулда биз жакка келип, школго мектептер бүт даярдап болчу да. Формаларын баарын даярдап, кийиминин баарын даярдап, 1-сентябрь дегенде дап-даяр болчу. Бул мектептеги кези. Кудагыйым адаш менин досум Аяшым болот да. Бул менин досум эми медекем раматтык болуп кетти. Тиги Аяшымдын жолдошу, менин досум. Бизде Бешөрөндөн деп Кыргызстандын Бешөрөнүнөн, Көлдөн, Таластан, Оштон, Нарындан, Чүйдөн деп достор бар болчу. Ана мына ушу Аяштардын бири ээрчишип алган баягы Кыргыздын жолугушуулары ал кезде көп болчу эле да, ошентип ээрчишип жүрүп анан медекем айтып калар эле, бир куда болбойлубу деп. Кудай буйрса деп. Ошентип жүрүп анан мына Замир менен Лирам
ошо биздин эмгегибиз менен ушундай күндөргө келип калды. Ошол күндөрдө кечирип коюңуз, сиздин сөзүңүздү бөлгөнүм үчүн. Эки жаштын бири-бирине болгон мындай башкача көз карашын, сезимдерин байкадыңыз беле ошондо? Биз аябай, муну аябай биз деген даже бу кудалар кийин кандай кудалар болот, ушу жакшы болуп куда болуш керек деп булардын баарын биз мен келинчегим менен буларды караганбыз. Сиздер план түзгөн турбайсызбы? План Б деп, биякта жолукса деп. Булардын мүнөздөрүн бири-бирине төп келет деп баягы биз деле Кудайга шүгүр баягы жашына азыр келип калдык. Анан ал кезде деле мындай байкап сынчы дегендей болуп жүрдүк да. Анан ошентип экөөнүн төп келерине мындай көзүбүз жетти. Дагы бир жолку да Замирим айтып калды. Экөө ээрчип жүрө эле бир күнүм. Чото алыстагансып тайке тиги мамиле чото болбой атат деп калды. Анан мен таң калып калдым. Мен кандайчы андай аябай жакшы эле жүрбөдүңөр беле? Билбейм, экөөбүз мындай деп кайра бир кызыкта болуп калдым. Анан бир күнү бу Кудагайымдыкына адаштыкына конокко барып калдык. Анан Замирди эшитип алдык. Кой Болтуруп келейин деп, болбосту болтуралы деп, Айланайын ошол жерге барсак кеткенче ажырашпай эле бийлеп атышат. Ай, мына свадьба. Той деген ушу мына свадьба башталды деп. Жакшы, анан рахмат айтабыз тайкесине. Анан карындашым деп атасыз. Карындашыңызга дагы сөз кезегин берели. Микрофонду узатабыз. Эң кичүү карындашым дедиңиз, Саламатсыздарбы? Кош келиңиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Айтсаңыз, мен сизден жеңеңиз жөнүндө сурагым келип турат. Кыргызда баягы кайнене менен келиндин ортосунда, келин менен кайын сиңдинин ортосундагы мамиле өтө курч да. Анан жеңеңиз менен сиздин ортоңуздагы мамилеңиз кандай? Жеңе кайын сиңди мамилеси бул негизи карап турсак оор деле нерсе эмес экен да, нерсе эмес да негизичи. Просто бул жерде түшүнүш керек да, түшүнүү керек. Бири-бирине туура мамиле, түшүнүү менен эле мамиле кыла турган болсо, эч кандай түшүнбөстүктөр же болбосо уруш талаш же болбосо бири-бирин жек көрүү деген нерсе болбойт да. Бул жерде жөн гана эки адамдын ортосунда сүйлөшүү, туура сүйлөшүү, отуруп мындай мамилени туура кылып, керек болсо чай иче турган болсо, мындай жеңе чай ичеликпи, же Элнура кел чай ич, же мен чай кое калайын жеңе, же мен нанды турай калайын. Мына ушул элементардуу эле нерселерден башталып кетет да бул нерсечи. Сиз чогуу жашап турсуз да, эми чогуу жашагандан кийин бардыгын билесиз да. Бир нерсени бекиткендей эле унчукпай эле башка жака эле буруп баратасызбы, монтип эле акырын чыккан. Жок, ачык айкын эле айттыңыз. Бизде андай кандай десем. Лира жеңеңиздин сизге болгон мамилеси, сиздин ага болгон мамилеңиз, чогуу жашасаңыздар эми кээде чарчайсыз, жумуш кылгыңыз келбейт, мындай какыс кукустар болгон эмес беле, урушуп кеткен учурлар болгон эмес беле? Үйдө кичүү болгондуктанбы билбейм да, дайыма ошо эрке өсүп дагы эле жеңендерге дагы эле эркелеп жүрөм да. Мисалы айылда деле жеңем бар, биякта деле жеңем бар. Анан булардын сабырдуулугуна аябай таң кала берем да негизичи. Канча жинне тийсем деле сабырдуу деп койбойсуз. Аябай таң калам да. Мен мисалы жумуштан чарчап келем, анда деле биякта чай бар, чай ич, тамак ысык, кел тамак ич деп баары бир ушинтип турат да. Ошо сабырдуулугун аябай сыйлайм да, сабырдуу, дайыма действительно. Ошол кайнсиңдиге дагы, кайнеге дагы баардыгына мындай сабырдуулук менен эме кылып мамиле кылганын мен аябай сыйлайм. Жеңеңиз демек сабырдуу, Жеңем сабырдуу, ооба. Сабырдуу үчүн мен ушул үйдө жашап жүрөм го. Мени чыдап жүрөт го деп койбойсузбу? Мени жашатып чыдап жүргөн жеңеңизге бир кол чаап коелу. Бүгүнкү кечебизди сиздин ушул баягы бала кезиңиздеги жолугушууларыңызды, сиздин күйөрмандарыңыз тууралуу классташ айтып берет болуш керек деп ойлоп атам менчи. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Кош келип программасы. Ошо чыгармачылыкка чоң ийгиликтерди каалайм. Мындан ары да ошо программаңыздар өсүп өнүгө берсин. Рахмат. Канча жылдан бери доссуздар? Биз Замирге мындай айтсам, Замир экөөбүз классташпыз, доспуз, курсташ да болуп кетебиз да. Анткени мен өзүм башында сөздүн башы менен айтсам, негизи өзүм интернатта окуп калгам. Илгери ошондой болгон экен. Интернаттан окуп 3-класста кандайдыр себептер менен ошо айылда Ак өлөң айылына Саякбай Карлаев атындагы орто мектебине которулуп келдим да.
анан кирип эле келип агайым менен эжейим айткандай Замир ушунчалык шок бала эле да, аябай тентек. Анан киргенде эле ошонусун мага көрсөттү. Анан коркконуңуздан дос болуп калдыңыз анан, Жок. Мындай болуп атпайбы, учурчу. Кирип келатсам эле, парта аралап баратсам эле бир бала бутка тебет. Ал Замир Арыкбаев. Мен түшүнбөдүм. Микрофон. Менин атым Замир деди. Биз ошентип таанышып калдык. Бутка тепти, таанышат турбайсызбы сиз? Тизеге тепкенде эмне болду анан айтыңыз? Жанагы Эрнис дагы кичине эметип айтпай койбоду. 3-класстан интернаттан келдим деп атпайбы? Анан келди, анан кийин анда мен кичинекей кезде баягы атаман деген түшүнүк бар эле го. Ооба. 1-класста биринчи атаман болуп, анан кийин 2-класста бир директордун баласы, директор келип биздин школага. Анан кийин баласы биз менен окуп калып, анан ага сен жаңы келиң, сен 1-чи атаман бол, мен 2-чи атаман болоюн деп анан мен 2-чи атаман, орун бошотуп берип койдук. Ошондон 2-чи атаман болуп жүрөбүз. Анан 3-класста Эрнис келип калат атпайбы? Ошондо атаман болуп жүрчү экен. Анан кийин биринчи таанышканыбыз ошон менен болуп калды да биздин. Анан кийин келгенде эле анан кийин жанагыдай тизеге теп туруп, мага чыгасыңбы деп турмун да. Анан өзү айтып атпайбы, ушинткениң билесиңби депчи. Анан мен 2-чи атаман болом, мага чыгасың деп, анан бул болсо жаңы келип атса анан эметет да. Жок деп анан кийин болду деп анан кийин. Сизди анчалык шок деп такыр эч ким ойлобойт, Болбосо аябай боюңуз да узун да. Менден бир эле чапса баягы жыгылчудаймын да. Мына ушул жерде биздин өзгөчө жакын досторубуздун бири Замир мырзанын дагы досу экен, тааныштырып кеттиңиз. Бизди жакшы билген, бири-бирибизди жакшы билген, шерин эле чыгармачылыкта досубуздун бири ошо Бакыт Байсаров бүгүн келип отурат. Бир кол чабуулар болсун. Өзү мен тамада жекешкер. Анан ушул негизи эле мындай адамдар убактысын аябай аз болот. Анан ошо бөлүп келип атканга. Ошо анан кеч келип калгандын себеби дагы ошо өзүнүн себептери бар. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз, Бакыт мырза. Көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Бул үй бүлөнүн кайсыл өзгөчөлүгүн баса белгилейт элеңиз? Үлгү алчу, мисалы азыр кош келиңиздер долбоору мына ушул биздин Кыргызстандагы үй бүлөлөргө чындыгында эле жакшынакай үй бүлөлөр бар. Үй бүлө куруу бул эң башкы байлык экендигин жеткиргибиз келет. Анан ошо жаштарга мисалы ушул үй бүлөнүн кайсыл өзгөчөлүгүн баса белгилеп кетет элеңиз? Бул үй бүлөдө ынтымак бар. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ырыс бар жерде бакыт бар, байлык бар. Мен бармын деп коюңуз. Бул жакта мен Закем менен Лираны бир да жолу мындай жаман жолу мындай көз карашы менен же мындай чарт-чурт болгонун көрө элекмин. Андай болорун да элестете албайм. Лира ушунчалык дипломат адам. Закемдин айткан сөзүнө хоп дейт да, үйгө барганда бергелсең дейт. Балким ошондой билбейм да. Бирок Лира баардыгы Лира эмне эле тымпый отурат десе, таланттын баардыгы ичте катылып жаткан турбайбы? Эме? Жок, ал мен оюм боюнча да каждый раз эле макул. Ооба жаным, сеники тура меникичин деп коюлуп жүрүм. Мен ойлойм үйгө баргандан бергелсең жана эмне дедим? Кайталады депчи. Тамаша. Деп ойлоп кетем, шекшипчи. Ушунчалык добрый болобу депчи. Аябай спокойный. Бул үй бүлөдөн үлгү ала турганым бул ынтымактуу, ыймандуу, анан балдарына ата энесине кылган мамилеси боюнча үлгү алуу үй бүлө десем болот. Закемде мисалы звезда катары момундай болуп кетти, тигиндей болуп кетти деп айта албайм. Закем башында кандай болсо до сих пор ошондой да. Өзгөргөн жок. Эч өзгөргөн жок. Ошондой эле келет. Машиналар эле өзгөрүп атат, өзү өзгөрбөй эле. Машиналарды албай 39-дуктарды алып калды да. Эфирде кош келиңиздер теледолбоору. Көрөрманым, сиз бизди көрүп турган болсоңуз, анда ар бириңиздерге жалындуу салам айтууга уруксат этиңиз. Анткени адамдын эң башкы ресурсу болгон убактыңызды бөлүп, кош келиңиздер теледолбоорун көрүп турганыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Биздин өнөктөштөрүбүз тууралуу кененирээк айтып кетсек да болот. Бул Smart & Rich компаниясы. Smart & Rich компаниясынын чайлары накта таза азыктардан жасалган. Чай жана кофе сиздин үйүңүзгө мыкты маанайды тартуулайт эмеспи? Андан тышкары биздин өнөктөшүбүз Беренголд соода борбору. Беренголд зергер борбору, бул жакта таза накта алтындарды сатып алсаңыздар болот. Андан тышкары дареги кайсыл жакта деп суроо салып турган болсоңуздар, Абдрахманов чүй көчөлөрүнүн кесилишинде кечки
6га чейин 6:30 чейин иштейт. Барып жакындарыңызды алтын менен, күмүш менен сүйүнткөндү унутпаңыз. Дагы бир бизден сулуу өнөктөшүбүз бар. Бул албетте Мерим Давлетованын косметологиялык борбору. Эгерде жүзүңүздө маселе боло турган болсо, же жашарам, арыктайм, чач түшүп жаткан болсо, анда Мерим Давлетованын косметологиялык борборуна кайрылсаңыз болот. Бир гана Кыргызстанда эмес, Европадан дагы окуп келген, жүзүбүздө тастыкталган адистерге ишенели. Чоң рахмат. Сиздердин үй бүлөңүздөрдү ар дайым аба ырайын жаратып турган 3 кыз, 1 уулуңуздар бар экен. Анан кыздарыңыздар менен таанышып кетейин деп атам. Кыздар, микрофон силерде. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Менин атым Акбермет. Акбермет. Канча жаштабыз? 14 жаштамын. 14 жаштасыз, э? Акбермет, сага айтабы сен тиги жанагы ырчынын кызы турбайсыңбы деп, чын ошондой элеби деп. Досторуң, жакындарың, мектепте окугандар айтып калабы? Ооба. Сыймыктанасыз атаңыз менен? Ооба, албетте. Жакшы, уялчак кызыңыз бар экен, кылчап коелучу. Микрофон. Келиңиз, сиз менен таанышалы. Атыңыз ким? Менин атым Акмарал. Акмарал. Мен 11 жаштамын. 11 жаштасыз, Акмарал. Эмне менен алектенесиз, Акмарал? Мен көпчүлүгү бийге кызыгам. Бийге? Ыргачы? Атаңыздай болуп ырчы болгуңуз келбейби? Ырга бир аз кызыгам. Бир аз кызыгасыз. Жакшы. Айта кетсеңиз, эгерде мына ушул үйдө сизде тандоо боло турган болсо, кимисине көбүрөөк жакынмын деп эсептейсиз? Атаңызгабы же апаңызга? Апама жакынмын. Апаңызга жакынсыз. Андыресе, программабызды улантабыз. Кезектеги таң сулуу бизге жагымдуу чыгарма аткарып берем деп турат, чоң апасы менен биргеликте. Кеттик анда. Биз кошулуп ырдашып туралы эми. Жоргойлогон жөжөлөрүм бөбөгүмдөй көрөмүн. Чипылдашып берчишкенден жемнен чачып беремин. Чипылдашып берчишкен жемнен чачып беремин. Кулалыга алдырбаймын, кумайыкка жетирбейм. Эрте туруп жем чачамын, уйкучу кыз дедирбейм. Эрте туруп жем чачамын, уйкучу кыз дедирбейм. Ай, азаматсың. Мына ак канарыктагы сууну улантуучу биздин сулуубуз бар экен. Азаматсың. Чоң апасы менен чоң атасынын ортосунда эркелеп мына ушинтип ырдап эле жүрө берсин. Анан бизде үйдүн мырзасына сөз кезегин бербей койбосок болбос. Анткени асманда жылдыз көрсөң, жерде ак калпакты көрсөң, кыргыз деп бил деп башындагы калпагын кие келген экен. Актилек мырза, кош келипсиз. Мана кандай, Актилек? Жакшы. Жакшыбы? Актилек, мага айтышты, сен аябай манасты сонун айтат деп. Чын элеби? Ооба. Манас айтып бересиңби? Ооба. Макул, анда Актилектин манасын угалы, Кол чап. Күндөн күнгө күн өтүп, күн мезгили келиптир. Айдан айга ай өтүп, ай мезгили келиптир. Ошол кездер манас жетиге жашы толуптур. Мунун аты чоң жинди, манас атын ким билди? 40 баланы 40 үйдөн манас жыйнап алыптыр. Чоң Алтайдын талага чогултуп оюн салыптыр. Карагыттай манжууга 80 бала барыптыр. 80 дешип калыптыр. Боз калмактын чоң уулу манастын жолун тороду. 80 бала оңбоду, эй! Эй дегенден го. Азаматсың. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот.
аппараттын жардамы менен төрөттөн калган каратактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чогуу карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Көрөрманым, эгерде кош келиңиздер долбоорунун кезектеги чыгарылышын көгүлтүр экрандан көрө албай калдым, кайсыл жактан көрөм дей турган болсоңуз, биздин YouTube каналдан жана Instagram баракчабыздан көрүңүз. Жазылыңыз, подписка кылып, лайк калтырып, биз менен чогуу болуңуз. Сиздер эфирде кош келиңиздер теледолбоорун көрүп жатасыздар. Бардыңыздарды экранга жакыныраак келиңиздер деп айтам. Анткени биздин программабыз соңку учурларга келип калды. Ошентсе дагы сиздерге айта турган сөздөрүбүз бар, сиздерге айта турган кептерибиз бар. Ал эми биздин программабыздын ар дайым соңунда биз жаштарга, бизди көрүп жаткан, мүмкүн келечекте үй бүлө кура турган кыз келиндерге, мырзаларга сиздерден сабак болсун, кеңеш болсун деген бир жакшы сөз. Кимге кандай кеңеш айтат элеңиздер, мырзаларга сиз айта кетсеңиз. Сиз айтып калбадыңыз, жаш үй бүлөлөргө деп калдыңыз, Ошо жаш үй бүлөлөргө айтарыбыз, ар бир үй бүлөдө эркек, аял өз милдеттерин так билиш керек болгону. Өзүнө болгон жоопкерчиликтерди да билиш керек. Ошолорду эле так аткарса эле, анан баардыгы эле ордуна келет го деп ойлойм да, келет негизи. Негизи ар бир аял өзүнүн ишин, жана ошондой өз милдеттерин, анан күйөөсүнө болгон милдеттери, анан үйдөгү болгон жоопкерчилик, эркектики да ошондой эле тескерисинче бири-бирине баягы ар бир адамдын өзүнүн баягы ордун билиш керек. Ошондо гана баардыгы жакшы үй бүлө кура алат деп ойлойм ошондо. Ыйман керек, ыйманды тутуп жашаса эле ошол баардык ордуна келтирет. Лирайым, сиздин оюңуз боюнча, сиздин кеңешиңизди угалычы? Мен деле ошондой ойлойм. Бири-бирин түшүнүү, эки жаш бири-бирин түшүнүш керек. Анан ынтымактуу болгонго аракет болуп, бири-бирин түшүнүп, ар ким өзүнүн милдетин туура так аткарыш керек. Чындап эле ошо жолдош өзүнүн милдетин, жубайы өзүнүн милдетин аткарса эле, анан кандайдыр бир маселелер болгондо чогуу чечишкенге аракет кылып, чогуу чечишип, бир чечимге келип, анан ынтымактуу жашаса болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Негизи эле баягы бардык нерседен тажрыйба күчтүү деп коет экен. Сиздер жашооңуздарда 15 жылдык үй бүлөлүк тажрыйбаңыздардын негизинде бизди көрүп жаткан жаштарга, үй бүлө курайын деген жаштарга жакшы бир кеңеш айттыңыздар деген ойдомун. Ушул программаны көрүп жок дегенде 5 үй бүлө, көрсө идеалдуу үй бүлө жок турбайбы? Бул жерден бул нерсе пайда болот турбайбы? Бул сапатын алдык, бул үй бүлө ушундай экен деп таасирленген болсо, сиздерге дагы биздин программабызга дагы болгон чоң жеңиш деп ойлойбуз. Убакыт ушундай экен, коштошкум келбей турат, апам менен дагы деле сүйлөшкүм келип турат. Ушунчалык терең инсан экенсиз. Чыгармачылык десе чыгармачылык, ачык десе ачык экенсиз. Айтор жакшы адамдар менен убакыт тез өтүп кетет. Ошентсе дагы мен куттуу үйдөн кур чыкпагыла деп программабыздын өнөктөштөрүнөн Лирайым сизге белек тапшырып коюуга уруксаат этиңиздер. Мына ушул жердеги. Анда эмесе үйдүн кожойкесине мына ушундай. Ардактуу көрөрманым, 2021-жылдын эң алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз ушул мүнөттөрдө. Эгерде сиздер бул программаны көрүп бактылуу көзөмөлдөргө чулганган болсоңуздар, биз дагы бактылуу болобуз. КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоору болду. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева. Элибизде тынччылык болсун, кичинекей үй бүлө деген мамлекетибизде бакубатчылык болсун. Эмки жумада көрүшкөнгө чейин биз сиздерди сагынабыз. Жакшы туруңуздар.